Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve salli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hormatly jamaat. Birinchidan бүткүл аламды жок жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атпай күн баткан чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ар бир кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылып, пендечилик кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгына түп тамыры менен кечирген болсун. Албетте Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдүүсү, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзетеден бар, анын башталышы жок. Аллах Таала ар дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ар дайым туруучу, ал эч качан уктабайт. Аллах Таала ырыскы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Мына ошол Аллах Тааланын фазыл карам менен Аллах Таала сиз биздерди бүгүнкү жумага кайрадан алып келди. Бүгүнкү жумада албетте муфтиятыбыз жалпы мечиттерге буйрук берген экен, илим туурасында жалпы элге айтып бериңиздер дейт. Албетте илим туурасында канча айтсак, канча жазсак дагы аздык кылат. Себеби Аллах Таала бул туурасында Кур'ан-ы Каримде өзү Аллах Таала айтат: "Фa'ламу анналлаха ла шарика лах". Силер билгиле, албетте Аллах Таала бир гана жалгыз, анын эч кандай шериги жок дейт. Бул деген сөз Аллах Таала бил, изилде, оку, кара, изилдеп чык, сураштыр, баары бир Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок экендигин билесиң. Ошону табасың, өзүң изилде, өзүң шектендиңби, өзүң оку, сура деп Аллах Таала өкүм берген. Эми оку билген, сураган адамдарды Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: Аллах Тааланын алдында Аллах Тааладан коркуучулар булар илимдүү аалымдары гана деген. Аллах Тааладан коркуучу ким изилдей турган болсо Алладан коркушту билет. Ким изилдей турган болсо, окуй турган болсо Аллах Таалага моюн сунушту дагы билет. Ошондон ошол билгенден кийин Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Хал яставиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун". Эмнеге силер билбеген адам менен билген адамдар барабар болот деп ойлойсуңарбы? Эч качан барабар болбой турмак. Кээ бир адамдар айтып калат, албетте жакшы эмес сөз урматы турган, илимдүүлөр текебер болот, илимдүүлөр өзүн бой көтөрөт депчи. Жок, эң өзүн төмөн алган негизден илимдүүлөр болот. Эми кантсе дагы ал текебер болбосо дагы, бой көтөр болсо дагы биз илимсиздер бар бир ага тең боло албайт экенбиз да. Ал бой көтөрбөй болуптур, ылдый түшүп берейин десе дагы, макулбу? Макул сен жогорак бол десе дагы, Аллах Таала өзү айтып атат, сен баары аны менен барабар боло албайсың. Сен аны менен тең эмессиң дейт. Ошондуктан урматтаган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ал-улама варасатул анбия". Илимдүүлөр булар пайгамбарлардын мураскору. Илими жок байларчы, булар Фираундун мураскору дейт. Илимиң жок, бирок байсың, каалагандай жашайсың, акчаң болсо либой бүтөт, бардыгын сатып алам дейсиң. Бирок сен кимдин мураскорусуң? Аны билбейсиң. Фираундун дейт. Илим бар, эч нерсеси жок дейсиң, бирок бул пайгамбарлардын мураскору. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ким илим алуу үчүн илимди издеп чыккан болсо, бейишке барыш жолу өтө жеңил болот. Ал илимди издеген жок, бейиш аны издеп жатат. Бейишке барыш жолу өтө жеңил болот. Ким илим талап кыла турган болсо, периштелер ошол адамга ыраазы болгондон өзүнүн канатын жаят" дейт. Сен жерде баспа, сен таштын үстүндө, сен чаңда, сен өңгүл баспа, менин канатымдын үстүндө бас дейт. Ким илим алып чыга турган болсо, ага жер бетиндеги жаны жаныбарлар, курт кумурскалар, кала берсе суудун ичиндеги кит, балыктар бардыгы ошол адам үчүн кечирим сурайт. Я Алла, ушул пендеңди кечир. Буга чейин канча билбестен күнөө кылган. Я Алла, ушул пендеңди кечир деп бүт бардыгы кечирим сурайт. Ошондон албетте ким илим издей турган болсо, Аллах Таала пайгамбарлардын мураскору кылды, пайгамбарлардан илим гана калды. Ким канча алам дей турган болсо, ошончолук жетиштүү болот. Ким канча алам, илимден алам дей турган болсо, ошончолук жетиштүү болот. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: илим алышта албетте билебиз, 40 фарздын ичиндеги фарздардын бирөөсү илим алышлык, бул фарз. Илим алыш фарз. Ошондой эле илим алышлыкта устазыңызды тандашыңыз дагы фарз. Түшүндүңбү? Кайсы устаздан аласыз, кайсы мугалимден аласыз, аны дагы издешик фарз. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ла таҗлису инда кулли алимин". Ар бир алым илимдүү десе барып балаңды отургузуп койбо.
Ilimdi alım desele barıp yanında otura alırbe, manga sabak beriniz depçi. İlim alım desele barıp durban, oşonu ustaz kılıp alırbe. İllellezî yed'ûkum minel hamsi ilel hams. Oşol ustazыңды qara, seni 5 nerseden qaytarıp 5 nersege çakıra turgan bolsa, oşonu ustaz kıl. 5 nerseden seni qaytarıp 5 nersege türtkü bola turgan bolsa, oşondan aldıga barıp otur. Oşondan sabak algın deydi. Albatta birincisi minaşşakki ilal yakin, şeklenip jatkan nersengden yakini hakikat nersege seni çakırgan bolsa, oşonu ustaz kıl. Şekten otasın özün, negizi Kuday var bu, yok bu, ölsek surak bulu, bolboy bu, çınlıca kim barıp görüp geldi, dep şektengen nersenge, al toğallıq dalilder menen sağa aytıp durup, yakini nersege türtüp koyatırımızda, oşonu ustaz kıl. Çınlıca aytasın, men dili aytı öreyin deyim, koy, elin ne deyim, bardığıyla alım deyim, jönle jürör elçi, deyim, omuzda kaçanan, aldağı sana okşa şekti bolbosun hürmet tuğan. Oşonduktan, aytıp жүрөбүz, etiqat, aqida dep koyup, etiqat iliminde men деген çoğun alım başka mamleketten ikinci mamleketke kelgende adamlar, uqqan adamların büt bardıq oşuğa qarap çırqap jönögön. Palançı alım keliptir. Bir kez albatta Mekke'nin imamı geldi dedi, meçitler batpay kaldı. Mekke'nin imamı geldi dedi, bardığız filarmoniya batpay kaldı. Oşanda da falan yerden imamı geliptir degende jalpı adamlar çırqap baratkan çırda, köçede жүрген qargan kempir bürösünden suraptır. Ey balam kayka baratasыңар? Degende aytkan eken, apa palançı alım geldi, palançı ilimdүү geldi. Biz oşoğu baratabız, oşonun uqqanı baratabız. Degende apa suragan eken, al kançalık dengeldegi alım? Dese baratkan jigit aytат, al uşunçalık dengeldegi alım Allah Taala'nın bar ekendigine mingden aşık dalil keltirip berет деген экен да. Degende apa karap turup başını çaypap, oşol alımdın жүрөгүндө mingden aşık şegi var eken degende. Anı söyle kanto alım deysiңер. Oşonun жүрөгүндө mingden aşık şegi var eken. Oturup Allah Taala barып жок куташына изилдеп көп, бар экен мана далил. Şundan ne bulursa bolup kalav, onu alalçı. İzilep oşanca şegi var anan keyin. Allah bar mı bar? Ne dalil? Turgan turpatın dalil. Boldu uşunla boluş kerek eken da hurmatly turgan. Turgan turpatın senin közünden açığını jumuluşu, har bir süylegen sözün kıymıl hareketin bul Allah Taala'nın sizge bergen kalausu menen sizge bergen ömür densoluguna sizi jaratkandygy menen bolup atat. Bolbosa bu denede hiç nerse özüne özü bolup kalgan emes hurmatly turgan. Albatta bizdin İmam-ı Azzam Mashabımız, başçımız İmam Azzam rahmetullahi aleyhi evreylerge mına uşunday жооп менен kaytargan. Bu alam özüden özüyle tabiatın kuruluşları menen bolup kalgan degende İmam Azzam oşoga jarışış üçün kele jatkanda ne kılgan? Jarışkan, talaşkanı, dalildeşkeni evreylerin başçısı menen. İmam Azzam bolup turup saat erteң mınançaga, 9'ga, 10'ga belgileyt, alar kelip İmam Azzam jok, keçigip otat. Kaçıp ketdi bunun. Boldu, öl kelbeyt, öldü. Mına biz jengdik de oturgan uçta keçigip kelip kaladı. Anan aytayt, emnege keçiktin dese aytат, men daryadan öteyin desem hiç kanday kayık jok eken. Oşol kayıkçılarda kütüp tursam, daraktar özüden özü kesilip, andan keyin kayık bolup kayra jasalgıça kütüp kaldım deydi. Özüden özü tabiatın kubuluşu menen kayık bolup jasap turup emi kel degende keyin anan ötüp geldim. Degende aytkan, başың barбы deydi. O kayık karap tursaganda daraktar özüden özü kesilip kıyılıp özünden özü bak bulayır. Anı bir usta degen jasaş kerek, anı usta degen kırkış kerek, andan tüzdöp turup anan kılış kerek. Degende aytkan, uşuğa jetken başыңар bul alamды jaratуучу Аллага жеткен жокпу? Oşonça başыңар akılдуу экенсиңер, ana tabiatın kuruluşu menen özüden özü çıkıp kalata bular. Demek Kuday var eken, Allah var eken, bari degen söz hurmatly. Bardı kafir ozun jawap kılgan. Mına oşondan başka jaga ketpeybiz. Eng negizgisi sizdi şektengen nerseden şektenbey turgan, yakini boldu, toluk işendim emi. Çында эле Kuday var eken, dei turgan nersege çakırışınız kerek. Oşonday ilimli bolsa, oşondan ilim alasız. Ekinci, wa minat takabburi ila tawadu. Seni tekever boy көтөргөндөн özüңdү tömön alganga çakırgan ilimli bolsun. Azыр эле айтып өттүк, негизги илимдүүлөр, мен алымын деген бардыгы сизди жөнөкөй болушка чакырат. Сизди бой көтөрмө дегенге чакырат. Себеби Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат, сен өзүңдү канча тоого салыштырсаң дагы, жерди тепкилеп бассаң дагы, сен эч качан ага жете албайсың. Түшүндүңбү? Мына ошондон ар бир адам эмнеден жаралгансың, ошонуна карап кой болду.
Эмнеден жаралдың? Сасыган суудан. Болду, ошол элесиң сен. Жок, ушунчалык чоң бүк болсо 200 литрлик бочкасың деп кой, болду. Seni neden tekeverirlikten özünü tömen alğınga çakırgandan bolsa ustaz kıl. Wa minal adawati ilan nasiha. Seni düşmançılıkka karaganda doska çakırgan bolsun. Düşman ana şunu öldürüş gerek, ana şunu jokluş gerek, manаны şaylabaş gerek, manаны şaylaş gerek, manаны manda kılış gerek degeninizden koy. Bardығы Allah Taala'nın pendesi. Senin düşmanın alemes, senin düşmanın şeytan. Her bir adamda kemçilik var. Sen al keçirmese sen keçirip koy. Al seni söge turgan bolsa sen unçukpay koy. Dep sizdi dostlukka çakırgan adam bolsa oşondan ilim algın deydi. Wa mina riya ilal ihlas. Sizdi el körüsünden kaytarıp Allah körsünge çakırgan bolsa. Mana ançani bersen el maktayбы? Mana ançani bersen meçitте ушул берди деп айтып кое аласызбы? Mana ança жардам берсе bir жумада баян кылып кое аласызбы? Degenden жоқ, берсең Allah үшін бер. Allah көрүп турат. Бу мешке келген көрсүн көрбөсүн. Bilsin bilbesin. Seni Allah көрсө болду. Allah ыраазычылык үчүн бер. Сага соокту бере тургандагы, сенин даражаңды көтөрүлгө тургандагы ошол зат деп сизди ихласка чакырган болсо, ошону кылыңыз. Боптур, боло берет. Үйдө алып келер, мына 60 буканын ичинде ушундай букасы бар эле. Мынакей тизмеси турат, ушулар бука берди, Курбан айтка деп сизди рия кыла турган болсо, алардан кач дейт. Түшүндүңүз? Так, бешинчиси вамина рагбата ила зухд. Дүйнөгө болгон ачкөздүктөн, дүйнөгө болгон кызыгуудан сизди кайтарып такыбалыкка чакырган. Кызыкпа, туура кылыш керек үй бүлөнү багыш үчүн, туура кылыш керек адал рызкы табыш үчүн. Бирок ачкөздүк болууну үйлүү бар жогуңду тыгып алып ал жака. 5 колуңду тыгып алып сала бербе, мындай илим ала бер. Дегенге чакыра турган болсо, ошондойдон илим алгын, башкасынан илим албагын дейт. Урматтуу туган, мына ошондон ар бирөөбүз эми илим алуунун аракетин кылайлы. Я Аллах. Bir adam Abu Darda Abuzar Gıfari raziyallahu anhuga. Abuzar Gıfari. Birinci Peygamberimiz bu Gıfari elinden bulat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber çıkıptır diye okanda dostuna aytkan, Peygamber çıkıptır dedi Mekke'den bar bilip kelçi qanday adamken. Degende makul dep dostu kelip Peygamberimiz uğup durup qaytıp ketedi. Ne kansa bilbem adam balasının sözüge okşoyt, özünün Peygamberin dep eseptetken degende anda özüm barıp keleyin dep ağa alımsınbay özü kelip Peygamberimizdi uğup durup iman keltirgen adam. Kelele Ali raziyallahu anhuga jolugat. Ali raziyallahu anhu 3 gün uyunda konak kılat. 3 günden keyin Ali emnege keldin dep suraganda hiç kimge aytpasaң aytam. Hiç kimge aytpayım. Men Peygamberdi izdep keldim. Ali raziyallahu anhu aytkan, "Makul menin arkamdan jür, eger men şektүү nerseni көрө турган болсом, эңкейип отуруп, патиңдемдин боосуну байламыш болом, сен өтүп кетесиң. Эгер жакшы боло турган болсо алып кирем" деп Пайгамбарга кирип туруп эле иман келтирет. Пайгамбарыбызга иман келтиргенден кийин Пайгамбар айтат: "Сен өзүңдүн айылыңа бар. Кийинчерээк дин күчөйгөндөн кийин мен сени чакырам." Десе макул деп чыгып туруп эле Меккеде "Ла илаха илlallah Мухаммад расулуллах" кыйкырып Мекке элиден таяк жеген адам мына ушул адам. Неге? Пайгамбарыбыз айткан нерседен чыгып, Пайгамбарыбыздын бойсунбастан тартипти бузган адам. Kim tartipti bulsa sözsüz tayak jeş керек ölmedi turgan. Oşol adam. Oşol adamga bir adam kelip turup surap atat. Uridu an ata'allama wa akhafu an azyahu wa la a'mala bihi. Men ilim alışты kalayım. Öte ilim algım kelet. Bирок amal kılaybayım dep korkom deydi. Bizdin surallar oşol sahabaların uçurunda da suralgan eken da. İlim algım kelet, bирок amal kılaybayım dep korkom, anандай болгум келбейт. Astagfirullah, o ilimdi alalgan, şuntip күнөөкөр болгум келбейт dей берет го. Ошентип amal kılaybayım dep korkom degende Abuzar Gıfari raziyallahu anhu aytkan eken, sen ilimsizlik jazdыгыны jazdап жаткандан көрө илимдүүлүк jazdап жатканың жакшыраак. Ilimsizlik жаздык. Ошону башыңа коюп жаткандан көрө илимдүүлүктүн jazdыгыны башыңа jazdап жатканың жакшыраак. Амал кыласыңбы кылбайсыңбы алсаң кызыктырбайт деген. Буга канаттанбастан ал Абу Дарда разiyallahu anhuга келген. Абу Дарда разiyallahu келип ушул эле сурооду бергенде Абу Дарда разiyallahu anhu жооп берген: "Иннан нас ябасуна ала ма мату алейхи." Адам баласы кандай абалда өлгөн болсо кыямат күнү ошол абалда тирилет. Алым бу амал кылабы кылбай өлүп калды, кыямат күнү алым бойдон тириле берет. Жахилсиңби, өлүп калдыңбы, кыямат күнү жахил бойдон эле тириле бересиң.
деп жооп берген экен. Мындан дагы өтүп туруп Абу Хурайра разияллаху анху ушул нерсе сурап берген. Мен илим алайын дейм, бирок амал кыла албайм деп корком. Текке кетип калып, ошого жөнүнө жүрө берсем болобу дегенде Абу Хурайра разияллаху анху айткан экен, сен бир нерсени издебей таштап койгондон көрө издеп таап алганың жакшыраак деген экен. İzdevele ölüp ketsin деп эле жатып алгандан көрө бир издеп көр, бир жерден чыгып калар. Мына ошол жакшыраак деген экен. Демек, кыскасы урматтаган, сиз амал кыласызбы, кылбайсызбы, ал кийинки маселе урматтаган. Албетте илим алышыңыз өзүнчө фарз, амал кылышыңыз өзүнчө фарз. Я Аллах. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, алымдар бул пайгамбарлардын pendelerge, kalgan insanlarga karapayın insanlarga taştagan amanatçıl insanları eğer de padişalarga aralaşpagan bolsa dedi. Deputatlarga, prezidentlerge aralaşpagan bolsa alımlar. Bunlar karapayın adamlarga Allah'ın elçileri, peygamberler kaldırgan amanatçıl insanlar. Kaçan alımlar eğer de padişalarga aralaşıp ketip oşular menen jürüp kala turgan bolsa, anda bul peygamberlerge kıyanatçılık kıldı. Faiza dakhalu fid dunya. Eğer sultanlarga aralaşkan bolsa, bul dünyaga kirip ketti. Dünyaga kirip ketken bolsa, bul peygamberlerge kıyanatçılık kıldı. Kaçan peygamberge kıyanatçılık kılgan bolsa, sen andan kaçkın, sen andan saktangın degen hürmetli tuğan. İsa aleyhisselam aytat, İsa peygamberimiz, men alime ve amela ve alleme fazalikellezi yud'a fil malakutis semavati aziman. Kim ilim alsa, jana amal kılsa, oşol bilgen nersesini başka adamlarga üyrete turgan bolsa, bul asmandagi perişteler üçün öte ulu insan uşul adam bulup degen. Asmandagi perişteler üçün. Oşondan urmattoğan bul insandı perişteler sıylaydı. Perişteler kadırı barktaydı. Kolda var altının kadırı barkı yok degen bizde söz var urmattoğan. Kança alımdarız, kança ilimdülerimiz var. Oşolardı barktap kalaylı, oşolardan kadırı barkına jetip kalaylı. Eğer biz jetmesek başka el jetip, başka el alıp ketken uçurda uyat bolup kalabız. Şermende bolup kalabız urmattoğan. Şermende. Oşondan özüdün alımdarız, oşol mamlaket kal. Bizdin ballarga sabak beri degende yok, özümdün elime varıp sabak verem dep kelgen kançalagan ilimdүү alımdarыбыз var. Biz ar bir balaga $10.000 төлөп берели дегенде жок, мен акча үчүн окуган жокмун, элиме барып бекер эле баласын окутуп беркелейин деген каарыларыбыз, деген илимдүүлөрүбүз бар. Ошолордун кадыр баркына жетип калайлы урматтуу тууган. Балдарыбызды, кыздарыбызды ошонон бир сабак болсо дагы алдырып калайлы. Ошолордон үйрөнүп калсын урматтуу тууган. Эртең аларды башка эл алып кетип, сыйлап, мананча деп элге жарыя кылып, YouTube'ка, интернетке чыгарып берген учурда, аттиң деп жер карып калабыз. Биздин баланы алып келе алайлы дейбиз, кайрадан келбей калат урматтуу тууган. Азыр караңыз, Идирис Акынгалап президент бир машина менен үй берип койду. Бүткүл алам дүү болуп кетти. Жер карадыкпы? Жөнөкөй акынга, илимдүүгө эмес. Ушундай эл сыйлап, элдин достугуна ыйлаганга сыйлык берип койду башка мамлекет. Бардыгы жер карап калдык да, бизде берсек болбойт беле? Бизде бере турган адам жок беле? Неге мындай орун бербейт болчу депчи. Анткени кадырлабай жатабыз. Kança akındarız, kança alımdarız, kança hakikatte aytkan adamdarız var. Oşoladı urmattap, oşoladı sıylap kalaylı. Jana baldarızdı, kızlarızdı. Kerek bolsa özüyüz aldına barıp, çökkö düşüp olturup, oşondan ilim talap kılıp kalaylı. Oşondan ilim talap kılıp kalaylı. Alımdarız aytkan, kıyamat gününde en çoğun ökünüç, 3 türlü ökünüç buladı. En çoğun ökünüç, 3 türlü ökünüç. Qaysı? Birisi özü bay, el başkarat, kolunda adamlar işleyip, kança adamları başkarıp işletip, kıyamet günü kelgende kolunda işlegen adamlar beyişke kirip ketti, başkargan adam dozokka kirdi. En çok ökünüç uşul degen en çok ökünüç, eldi başkarataz, adamları başkarataz, başsızız, ananı kal, digini biter. Jügür, baldı, şef aytты деп çuurkap жүрөт oldu. Meni aytты деп koyup al жүрөt. Şef meni çakırıp aldığınızga çakırsa kança suyuna turmat tuğan. Oşol aldığınızda çuurkap жүрген adam beyişke kirip ketti, başkarıp
креслода отырған адам дозаққа түсті. Ең өкінішті адам мына ошол. Я Алла, üçüncüsü adamlarga sözde ayttың, adamlarga bayan kıldың, elge ayttың, adamdардың бардығы, ушундай кылыш керек экен, акыйкатты айтты деп туруп, карапайым адамдар сен айткан сөзгө амал кылып туруп бейишке кирип кетти. Айттың адамдар, таң калдырдың, толук ишендирдиң, бирок өзүң амал кылбай дозокко түшүп калдың. Эң өкүнүчтүүсү мына ошол деген. Üçüncüsü, ya Allah, байлыкты топтодуң, иштедиң, адалак эмгек менен, эч ким акысына жебестен, өзүнүкүнө жедирбестен, принципке туруп ушундай иштедиң, дүйнөнү топтоп койдуң, зекетini бербедиң, ушурunu бербедиң, өлүп калдың. Колуңдагы калган адамдар, мураскорлоруң сен топтогон байлыктын ушурunu, зекетini берип туруп бейишке кирип кетти, кыйналып топтогон сен дозокко түшүп калдың. Эң өкүнүчтүүсү мына ошол деген урматтуу тууган. Ошондуктан топтогон нерсеңди өзүң иштетип кал. Өзүң канча топтодуң, өзүң тирүү мезгилиңде Алланын жолуга берип кал. Өзүң канча айттың, өзүң амал кылып кал. Ел ишенди, таң калды, күлдү, дагы айтып бериңиз деди, барабыз деди. Жок, өзүң амал кылып кал. Өзүң амал кылбадың, сени уккан адамдар амал кылып бейишке кирип кетти. Эң өкүнүчтүү мындан соң ошол. Sen başkardın, bardığını ayttı, bardığını seni şef deyip durdu. Şef, boptur, şef ayttı deyip, ayalından түнгі saat 1'de olsa dağı turup geldi urmatı doğan. Oşol adam beyişke kirip gitti. Sen ayalının koyunda jatıp dozokka düşüp kaldın. Mına oşol ökünüştü. Mına uşunday nerselerden ar bir saktaniş üçün ballarımızdı, kızlarımızdı erterek ilimge bereyli, maşallah, medrese olan medrese başka yerge bereyli. Bizde ne var? Öte ezelden kalan atabağızdan tartibi var. Medresege olsa үйüge barıp bolsa dağı günüge 1 saat bolsa dağı kızınız, 1 saat bolsa dağı balanız sabak alıp gelsin. Günüge 1 tamgadan үйrөнгөн bolsa dağı. Bugün barıp alif degende үйrөнүp geldim dese dağı. 29 günde Arap tamgasını bilip bitет eken hurmatlı doğan. Her bir tamgaga 10'dan başlap 700'e çekeceğin soğuk veriledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim balasını qarılıkka okutup koysa, Kur'an'da tolugымен jattasa, balası ile jattasa, atası hırt kıp kızıl. Balası ile jattasa, oşol balasını okutup koygandığı için kıyamet günü Allah Teala oşol balanın ata enesine künden, aydan jargırak tacı kiygizilет deydi. Balan özü emez, ata enesine künden dağı, aydan dağı jargırak, künden dağı jargırak bolgon tacını kiygizet. Seler kanday öyleysinler, Kur'an jattagan adamdın özüge kanday belek beret deydi. Kanday öyleysin, öyleyinsin akıl jetpeyt eken de kaçı. Boldu, көрсөтө турган нерсени Алла Таала көрсөтүп туруп, ата энесиге бере турган белек өзү үшін dedi. Өзү окуп, өзү аракет кылгангачы биздин акылыбыз жетпейт экен, кандай сыйлык алат, кандай белек алат, кандай жерге барат, белбейт экен урматтуу тууган. Албетте, убакыт деген убакыт экен, алымдарыбыздын бирөөсү айткан экен, шашып жүрүп убакытты тез өткөрүп жүгөрүп атабыз. Шашпай эле ишти кыла берсең, Вакыт тез кетпейт деген экен урматтуу. Шашып жүрүп ушул вакытка келип калдык. Кандай болсо дагы, аз болсо дагы өзүбүздүн билген бир нерсени нерсени айтканга Алла мүмкүнчүлүк берди, укканга мүмкүнчүлүк берди, эми амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Ар бирөөбүз амал кылайлы урматтуу тууган. Ар бирөөбүз калган адамдарды илим алганга, өзүбүз дагы илим алганга эмне кылайлы? Түрткү болайлы, себепчи болайлы, аракет кылайлы. Тилим келбей жатат, тилим катып калыптыр, убакыт өтүп кетиптир. Өзүңүздү өзүңүз алдабаң. Мен айтып келгенмин, дагы айтам, тил катпайт. Эгер тил каткан болсо, ананы сөккөндөн катыш керек эле. Энең азыр таксы деп туруп калышыңыз керек эле. Тилим келбей жатат деп, кое тургун азыр эмне, коен сөкпөй эле коенчу тилим катып калды дешиңиз керек эле. Азыр сөккөндөн урматтуу тууган, тилиңиз катпаган, Кур'ан окугандан, дуа жаттагандан дагы тилиңиз катпайт. Үмүттү үзбөң, 90га 80ге киргенде болсо дагы, эгер аракет кылсаңыз, Кур'ан жаттаганга Алла мүмкүнчүлүк берет. Ким канчалык издесе, Алла Таала ошончолук. Ман ябхас яжид, арабтардын макалы, ким издесе ошол табат деген урматтуу тууган. Канчалык изилдесеңиз, Алла ошончолук бергенге даяр. Илимди эч ким болду деп кала албайт. Алып кала албайт урматтуу тууган. Бардыгыз канчалык издесеңиз, ошончолук издейсиз. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, менин илимдүү алымдар булар ар бир замандын чырагы деген. Илимдүү алымдар ар бир замандын чырагы. Үйгө кирген кап-караңгы жарыта турган чырак болуш керек урматтуу тууган. Алымдар ар бир замандын чырагы мына ошол. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, мага эмне болуп атат?
мен силердин жок сахабалар айтыптыр, мага эмне болуп атат? Мен силердин алымыңар өлүп жатканды көрүп атам, бирок карапайым адамдар илим алып жатканды көрбөй жатам деген. Алымдар жашы өтүп, ооруп дүйнөдөн кайтып баратат, а карапайым адамдар илим албай жатат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, Алла таала илимди алганда бул Куранды хитептерди бүтүн эле көтөрүп чыгып кетпейт. Бул илим жок депчи. Алымдардын бардыгына ала бере турмат турган, илим ошону менен көтөрүлөт. Алым илимди эле дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин не кылат? Карапайым адамдар өзүгө окшогонду башчы кылат. Сен эми имам болуп береми? Кичине эмне болсо да кыргызча болсо да жаттагансың го депчи. Олар алалат, бужулат кылып туруп, Фатиханы окуйт, өзү 3 аят болуп турган болсо 30 жерден ката бар. Эми келип сурасаң, боло берет деп фатва берет. Ошол боло берет экен деп, ошол илимди, ошол имамдын фатвасын алгандар бардыгы дүйнөдөн имансыз болуп өтүп кетет дегендерин айтып турган. Мына ошондой мезгил келип калыштан алдын, Кудайга шүгүр, Аллах Таала мекенибизге тынчтык берип, мамлекетибизге инсаф берип, кыла бергиле деп атабы, кылып калайлы урматтуу тууган, ар бирөөбүз аракет кылайлы. Илахи амин. Я Рабби, айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам бергин. Бүткүл мусулмандар дин менен кабыл кылын. Ар бир мусулман кол жайып дуа кылып турганда, я Аллахым өзүң илимден илим бергин, я Аллах. Өзүң, я Аллахым, ар өзү илим алып, илимине амал кылып, кыямат күнү пайгамбардын мураскору деген ат менен кабырдан тирилишини насип кылгын, я Аллахым, би рахматке, я архамар рахим. Ассаламу алейкум.